Кечээ Казакстанда өткөн 5-дүйнөлүк көчмөндөр оюндары жыйынтыкталды. Анда медалдардын саны боюнча Кыргызстан 2-нчи орунду ээледи. Мелдеште 89 өлкөдөн келген 2,5 миңден ашык спортчу ат салышты. Ага Кыргызстандын атынан 181 спортчу спорттун 18 түрүнөн катышты. Күйөрмандардын көңүлү көкпар менен көкбөрүгө бурулуп, финалга чыккан Кыргызстандын жана Казакстандын улакчылары көчмөндөр оюнунун көңүл чордонунда болуп турду. Көкпарда Кыргызстандын командасы 5-4 эсебинде жеңилүү ызасын тартса, көкбөрүдө Казакстандын командасы 14 эсеби менен жеңилип, кыргыз улакчылары көчмөндөрдүн алтынын капчыгына салды. Кыргыз казактын канына сиңген улак тартыш, талаш тартыш, нааразычылык менен да коштолбой койгон жок. Көкпарда калыстын кетирген кемчиликтери ачык айтылып, көчмөндөргө күбө болуп жаткан көпчүлүк күйөрмандардын сынына кабылды. Астанада өткөн көчмөндөр оюнунун ош кыйышы Нурзат Көчүмкулованын материалында. 8-сентябрь күнү Казакстандын Астана шаарында башталган 5-дүйнөлүк көчмөндөр оюну кечээ 13-сентябрда жыйынтыкталды. Анда Кыргызстандын улуттук курама командасы 65 медаль, 19 алтын, 21 күмүш, 25 коло жеңди. Кыргызстан бул жолку көчмөндөр оюндарында медалдардын саны боюнча 2-нчи орунду ээледи. Анда ат чабыш, кыска аралыкка ат чабыш, тыйын эңмей, салбурун, тогуз коргол, көкбөрү, көкпар, татар күрөшү, аба ашыртмалуу күрөшү, ордо, алыш белбоо күрөшү, чүкө оюндары, эреңиш, таяк тартыш, казак күрөшү, аркан тартыш жана оордуктарды көтөрүү боюнча 181 спортчу өлкө намысын коргоду. Мелдешке жалпы 89 өлкөдөн келген 2500дөн ашык спортчу спорттун 21 түрүнөн күч сынашты. Катары менен 5 жолу дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын чемпиондору алтын медальдар шыгырап азыр кыргызстандык көкпөрчүлөрдүн мойнуна илинмекчи. Мына өзү. Мелдештин жүрүшүндө Кыргызстандын көкбөрүчүлөрү 5-дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын чемпиону аталса, Казакстандын Жерулак көкпар боюнча улуттук курама командасы жеңүүчү деп табылды. Аталган беттештин биринчи бөлүгүндө Кубанычбек Султан уулу улак таштагандан кийин аны казакстандык оюнчу Улан Байтураев камчы менен чаап жиберип, ортодо чыр чыкты. Улан Байтураев атайын эле камчы менен азыр сабап кетти. Андан кийин калыстар казак улакчысына сары айып кагаз көрсөтүп 2 мүнөткө жаза мамыга жөнөттү. Беттештин негизги бөлүгү 4-4 эсебинде тең чыгуу менен аяктагандыктан жеңүүчүлөр аныкталган жок. Кошумча берилген убакытта казак оюнчулары биринчи улак салып жеңишке жетти. Ирлетип коюуга аябай жакшы мүмкүнчүлүк бар. Старт берилди. Алдыңкыдан көрөк убакыт калган жана дал ушул убакыттын ичинде биздин оюнчулар кайрадан өзүнүн көрсөтүүсү. Деген менен социалдык тармактарда казакстандык калыстар мекендештерине жан тартты деп нааразычылыгын билдиргендер көбөйдү. Биздин шумкарлар азамат эч качан чөкпөгүлө, артыңарда калдайган кыргыз эли турат. Казак туугандар аман эле болгула, келерки оюнда буюрса териңерди шыпырат. Биздин жигиттер 100% утушту. Бар болгула кыргызымдын жигиттери. Силер менен биз сыймыктанабыз. Эл аралык болгондон кийин башка өлкөлөрдөн калыс керек болуш керек. Ушундай эле нааразычылык Көкбөрү Федерациясынын вице-президенти да айтып чыкты. Бардык калыстар казактар болду. Кече күнү биз бирок сүйлөшүүлөр менен жанагы ошол башка калыстын жанына биз өзүбүздүн Рамис мырзаны киргизген болчубуз. Биздин экспертибиз ал көкпардын эрежесин окуп, сертификатын алган өздөрүнөн. Ошол жигитти, ошол биздин экспертти ошол башкы төрөчүнүн жанында отурууга макулдук алганбыз. Бүгүн болсо аны спецназ менен жетелеп сыртка чыгарып койду. Бул дагы көп нерседен кабар берет. Бул жерде биздин аралашуусубуз өзүнчө чечим кабыл алынып, өзүңүздөр көрдүңүздөр, биринчи таймда биз алдыда баратканбыз, экинчи таймда булар өздөрүнчө мындай кеңешти дагы жанагы таладагы оюн таласындагы калыска ушундай көргөзмө берилгендей болду. Биздин жекеме-жеке биринчи таймда бир жолу дагы алдырбаса, экинчи таймда биздин жекеме-жекеге такыр оюн мүмкүнчүлүк бербестен даже бир жолу удалениеге 2 минутага чыгарып салды. Мына ушинтип жекеме-жекеге чыгып атканда алыстан келип атты урдуруп атты. Биздин аттар уже аттар билесиздер, 2 жолу ургандан кийин уже кайсалдап мындай кетенчиктеп баштайт. Ошол себептен бул жерде дагы абдан калыстык болгон жок, адилет чечим болгон жок. Ал арада бул жагдай боюнча Казакстандын көкпар командасынын жетекчиси кечирим сурады. Енді ол жерде айта берсең әңгіме көп. Енді
аттың үстінде жүрген екен, бәрі қызуғанды. Жаңа айтып отырмын ғой, кішкентай бізді ұрысқа қарай тартқан сияқты, олар аузынан кішкене бағау сөздер шыққан. Төрешінің өзі де естіп тұр, бірақ енді кішкене бізден де оталып қалғандар болды. Енді ол үшін қырғыз ағайындардан кешірім сұраймыз. Бірақ спорт қой бұл. Ондай нәрсе болмаса бұл көкпар ма енді. Эскерте кетсек, 5-ші дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын расмий ачылуу аземи Астана Арена стадионунда өткөн. Салтанатка Казакстандын президенти менен катар Кыргызстан, Өзбекстандын башчылары, Түркмөнстандын элдик маслахатынын төрагасы Гурбангулу Бердимухамедов жана башкалар катышкан. Ачылыш аземинде Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев көчмөндөр оюндарын кайра жандандырган үчүн кыргыз элине ыраазычылык билдирген. Көшпенділер ойындары осындай игі мақсаттан туған бірегей жоба. 10 жыл бұрын осы жарысты алғаш ұйымдастырған қырғыз бауырларға алғыс айтамын. Бұл ұлттық спорт түрлерінен өтетін әлемдегі ең ірі дода. Оны көшпенділер олимпиадасы деуге болады. Бұл ойындар дала өркениеттің жер жаһанға паш етеді. Спорт өзара құрмет пен сыйластық символы. Спорттың басты миссиясы халықтар достығын нығайту. Қазақстан бүкіл әлемге бейбітшілік пен келісім мекені ретінде танымал. Елімізде түрлі этнос өкілдері тату тәтті өмір сүріп жатыр. Біз алыс жақын шетелдің бәрімен тығыз байланыс орнаттық. Басқа мемлекеттерде өзара достық қатынаста болғанын қалаймыз. Сондықтан көшпенділер ойындары ынтымағымызды бекемдей түспек. Құрметті достар, ұлы дала дүбірі еліміз үшін тарихи оқиға. Ал эми кийинки дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 2026 жылы Кыргызстанда өтөт. Кечээ жабылуу аземде расмий тапшырылды. Белгилей кетсек, дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөрүү көчмөн маданиятын жандандырып жана сактап калуу максатында 2012 жылы Кыргызстан тарабынан демилгеленген. Алгач 2014 жылдан өткөрүлүп баштаган дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 3 жыл катары менен Ысык көлдө уюштурулган. 2022 жылы Түркиянын Изник шаарында өткөн. 5-ші Нурзат Көчүмкулова, Майрамбек Абдибилал уулу, регион Бишкек. Мына ушундай өзөктүү материалдар менен программабызды жыйынтыктайбыз. Күндөмү жыйынтыктын акыркы кабарлары регион телеканалынын социалдык тармактагы баракчаларына да жайгаштырылды. Студияда мен Азамат Абдиев болдум. Кайрадан бир аптадан соң амандыкта көрүшөлү.